bizge kara Жүңгүрдө жүргөндү үйрөн, ачка калсаң таш жегенде деле үйрөнүп алчы балам. Ушундай заман болуп калышы деги толук мүмкүн болуп калды. Бул иттериң ушуга алып келди деп эле айтыш керек. Эме кыргыздын баласымын. Анан кийин ал эми баягы бир сыйууруга албы башка менен эл кандай атаса ал биздин ишибиз эмес, коомдуку. Бирок мен аны тиги жанагынтип элитамын, интеллигентмин, башкамын дегенден уялам, анта албайм. Бул сөзүңүз менен парламенттин кишине басынтып аткан жоксузбу? Парламентти басынтып деген кезде эмне болду? Мисалы үчүн парламентти басынталы деген жокпуз. Алар өзү мындайча айтканда ошондой деңгээлге жетти. Менин таң калганым, мынакей мен эрте менен да бир радиодо интервьюмда айттым. Ушул эгемендик доордо бизде жогорку кеңеш дедик, парламент дедик, жана башка атайбыз деп да жүрдүк. Ушулардын бир таң калыштуусу булар жалаң уурдоо, мамлекеттик кызматты кыянатчылык менен пайдалангандардын, жана башка да же болбосо ошол салыктан качкандардын, кыскача айтканда көмүскө дагы көрүнбөй дагы башкача ушундай байыгандардын бир уюмуна айланып кетти да. Мына мисалы ушул соңку нерседе бекем эле кайра да айтып коеюн. Ошко барганда ырдаганда айттым мен. Салыштырып айтканда жогорку кеңеш мамындай билимдүүлөрү бар үчүн бир топ жакшы орундай. Ал эми бир карасаң түгөнгүр базар корлуктор кеңеши бакылдашкан орундай, жа олигархтардын арампул акционердик коомундай. Эл жакшылары барктуу болуш үчүн адегенде эл нарыктуу болуш керек болуп атат ошондо? Мындай элди нарыктуу кылыш үчүн элитабыз адегенде барктуу болуш керекпи? Тоок менен жумурткадай кеп болуп атат да. эл жетилиши. ооба эми ал маселеде орда эми чындап түздөн түз эле мамындай деп эле өкөнү. Бирок биз кайсы бир кырдаалдарды эске алсак болот. Жогоруда деле ошо айтып атам. Кайсы бир учурда бир жерден кеткен да балени бар. Маселен ушул айтып атпаймынбы? Бир кызыктай, бир парадоксальный көрүнүш болду жакын беле. Кайсы? Бир эфирде бүгүнкү күндөгү саясий кырдаалдарды, акыбалдарды, жаңылыктардан айтып атат. Интернеттен эсимде жок. Аягында Жусуп Абдрахман жөнүндө айтты. Анын кыскача өмүр баянына токтолуп, өзү дагы кыска жашат ал киши. Ошол менен аяктады да. Эми ошол жаңылыкты даярдап аткандар ал гениалдуу иши билдиби билген жокпу билбейм. Ошол кыска бир 10 мүнөттүк жаңылыктар топтомунда бир чоң жүрөккө тийген окуя болду да. Бүгүнкү күндөгү кебетелерин тетигилердин көрүп атабыз да. Анан Жусуп менен бүтүп атат. Жусуп Абдрахманов 21 жашында лидерлик кылып, мындайча айтканда чоң ажыдарлардын оозунда, кылдын кырында туруп, ал ушул улуттун калыптанышына, өлкөнүн калыптанышына жан үрөп бечара, каяша айтып керектүү жерде ошол Кремльге. Ошентип туруп кырчындай өмүрүн кыйып атылып кетти. Эч кандай жөн гана жакшынакай жөнөкөй үстүндөгү бир кетели менен мындайча айтканда. А бүгүн эмне болуп атат айланай? Минген машинелери киши көргөндө көзүң эметет баягы. Бир шумдук. Анан кийин өздөрү таза бирок сөзүндө, тилинде. Деги эле мындай бир эч уурдабаган, тазамын, мен тиги дүйнөгө берилбеген адаммын деген өңдөнүптүр. Өздөрүн бир руханий авторитет көргүзсү. Бүт эле акылман, даанышман. Мен айткам, дегем ушуну дегендерди угуп атат. Ошол айткам, эскерткем, дегем дегендердин андай эскерткенин койгонун билбейм. Учурунда кошомат кылып көшөкөрлөнүп өлүп кетишчи. Кимдин колунда тизгин турса, ошонун алдында айланайын жорголоп, келин болуп, жүгүнүп, ошондой кылып тургандар анан бир маалда мен буга акылчы болчумун деп атышат. Мен акыл айтып турчу элем ушундай. Негизинен эл башылар биздин мына алыс кетпей эле коелу, кечээки кылымдарда үлгү болчу.
Masalan, бул кыргыздын өзүнүн нарк населине, салтына, менталитетине, кыргыздын кыргызча мүнөзүнө тиешелүү система жашап келген. Masalan, bilseniz керек, ошол тиги Нурдөөлөт болуш өзүнүн тентиген, текестик аталган садырды ордунан ыра көрүп, ушул башкарат деп, болбосо жалгыз ат, жалгыз ала чыкчан эле жөн эле мырза болгон. Анын эч кандай бир байлыгы же башкасы. Ошо кезде эле малы келип, суу ичкенде суусун токтотуп койгон байларды шайлап аткан жок. Азыр эмне деп атат? Азыр партиялык тизмеге кире албайсыз сиз. Бир нече миң бермейин. Же миң нече миллионуң болбосо. Сен анда киши эмессиң. Азганакай убакыт калды парламенттик шайлоо деген болот. Ошондо дагы бир мүмкүнчүлүк туруп атат, калктын, элдин колунда. Мына ушунга бир мындай зирек, сергек карап берсе, калкыбыз жакшы болот эле. Анан кийин айтып атпайлы ошо миграция боюнча, жана башка боюнча. Эми биз дагы кеч эмес, кой бүгүн бир өзүмдүн абийириме көз чаптырып көрөйүнчү деш керек да, чече турган кишилер. Токатерин айткандачы, биз сүйлөп таркайбыз, азыр биздин сөзүбүздү уккан бар, укпаган бар, ачык эле. Азыр кээ бирөө күлүп аткандыр. Жанагы эменин тиги бир актёрдун сөзү бар, тиги Кудайдын жылмайышын кааласаң пландарың жөнүндө айтып берет. Ансыңарындай биздин пландарга күлүп отургандыр мүмкүн, бир көргөндө. Акуштар мындай үмүт ортурбай булар деп. Ансыңарындай эми ошолор азыр тезирээк эле абийирине келиш керек имандан. Бүгүн эми кеткенди кой, өткөндү кой. Мына айтып аттык эми калк деле, эл деле, башка деле бир Батукаевдин тегерегинде жарым жыл сөз кылыш керекпи? Башка кылыш керекпи? Андан көрөп долбоорго коюлган иштерди эми кандай бүтөбүз? Мына жумушту кантебиз? Онкология институтун баштап ремонтун кылып койдук эле, чала чапкып бүтүптүр. Муну бүтөбүзбү деген сөздөр сүйлөнүштүн ордуна кайра эле буга мен айткам, дегем, мындай дегем деп эле бири-бирине не кылып жеке таарыныштарын журтка арта салып атат. Тез арада ойлонбойлубу? Ойлончубор ар ким өз ишибизди кылалы. Мен ырымы ырдайын. Ол жакем жазсын, ырыспай манасты түшүндүрсүн. Азамат байкасын, жакшынакай. Мына ошого өңдөнгөн иштерди кылып, анан тийиштүү органдар тезирээк чара көрүш керек да. Эми мындайча айтканда ошол мигранттардын баары жыргагандан кеткен жок да. Башкача айтканда аны мындай атын атап эле айталы, Акаев, Бакиевдер тентиткендер да. Андан кийинкилер да чала чапкып, салым кошуп тентигендер эмне токтоду деп атабызбы? Мына ол жакем айтып атат, Катарга барбай, башка барбай деп. Эми бул дагы башка жака барып кетти деп. Биздин мындайча айтканда азыр мекенибизди дагы, элди дагы күрөөгө коюп туруп карызга батырды. Эми мунун кутулушу жөнүндөгү жолду издеген жок, чөнтөктөргө урулду. Эми биз балдарыбызга айтыш керек болуп калды. Мына биз 4-5 тилди үйрөн балам деп тарбиялап жүрөбүз го. Эми мен айтыш керек болуп калды да, кээде айтып калам. 40-50 тил биле. Эми сен кайсы өлкөгө тентийсиң, Кудай билет. Жок дегенде мына Африка мамлекеттеринин тилинде үйрөнүп алсаң болот. Жунгилде жүргөндү үйрөн. Ачка калсаң таш жегенде деле үйрөнүп алчы балам. Ушундай заман болуп калышы деги толук мүмкүн болуп калды. Бул иттериң ушуга алып келди деп эле айтыш керек. Андай ой. Мына ушундай коркунуч, кооптонууда турат. Ушул коңгуроону укпаса кулактары бүтүп калсын. Бул баягы бир үмүтсүздүккө түртүү эмес, мен айтайын дегеним. Мен ушул эми ушул сиз айтып аткан чечүүчү жылы эл жакшы дыкат, сергек ойлонуш керек ата. Абдан сергек ойлонбосо болбойт. Экинчиден жанагы Азамат айтып аткандай система өзү ушундай болуп атат эми, партиялык нерсе менен акыры каалайбызбы барат экенбиз да. Дегенде эле ошол да, ал партия, мына Ырыспайдагы партиянын мүчөсү болгон, СТПК деген партия. 102-нчи орунду берген Манасчыга. Ошондо жок дегенде өздөрүнүн аброю үчүн алдыраак 10-дун бирин койсо, жарата берем деп парламентте отурганда далай жүдөтөт эле да ушу Ырыспайчы. Билим десе билим, акыл десе акыл бар. Мен сүйүндүм. Манасчыны бул тарыхта биринчи болду партия өзүнүн курамына алып ушундай шайлоого аттанып атыптыр деп, ордун сурасам 102 дейби, ушундай дейт да. Эми бул реалдуу орун эмес. Мисалы партия акылдуулук кылса, мынчалык Ырыспайдай жигитти тартканда 5-тин бири кылып койсо, ал абройлап келмек. Мен ошондой. Бул ошол Манасчыга кыргыз калкы өзүнө өзү кандай карайт экенинде. Мен чынын айтам, мен чынында ушу бир өзүмдүн жеке оюм, бизде бир убакта байкуш
Искак Разаков кейген экен, мен бир эле кыргыз бар деп жүрсөм 2-3 турбайбы деп. Ошол сыңарындай бизде ушул 2-3 кыргызбыз деп кыргыз атын жаманган бир 2-3 балекет бар. Бар. Кыргызга кыргыз мынча кыянатты кылбаш керек эле. Кылып атышат. Анан эми ушундай нерсени эмнеге ойлон да, биздей пенде бийликте турганы менен. Ал бир чечимди кабыл ала турган киши. Ойлонушпайбы? Ушул учурдагы бийлик ойлонбойбу мисалы, болуптур. Мурункусу жаман экен, улам кеткени жаман. А жакшысы келген экен. Жакшы ойлонушсун. Көрсөтүүбүздү өзүнүн жакшынакай бир ыры менен жыйынтыктап койсун. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламат калыңыздар. Жакшы ыр менен